Салам достор, бүгүн биз сиздер менен бизнес Instagram тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн биз өзүбүздүн баракчабызга киребиз. Баракчабызга киргенибизде бизнес Instagram баракчага өткөнүңүздө сизде бир нече баскычтар пайда болот. Алардын бирөөсү продвижение деген баскыч, андан кийин статистика, путеводитель жана маска. Эгерде сиз Instagram маскаларды түзгөн болсоңуз, анда маскалар менен бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле жогоруда бизде плюс белгиси ачылат. Ал жерден сиз бөлүшкөн сторис постторуңузду путеводительге койсоңуз болот, актуальныйга бөлүп чыгарсаңыз болот. Продвижение баскычынан сиз сторизде бөлүшкөн сүрөт видеолорду жана постуңузда бөлүшкөн маалыматтарды реклама кылсаңыз болот, таргетке чыгарсаңыз болот. Ар бир посттун астында продвигать деген баскыч бар. Ошол баскычта басуу аркылуу сиз автоматтык түрдө бөлүшүп жаткан постторуңузду рекламага чыгарсаңыз болот. Ошондой эле статистика бөлүмүндө сиздин баракчаңызда болгон акыркы бир жума менен акыркы бир айдагы 30 күндүк статистиканы көрүүгө болот. 7 күндүк же 30 күндүк толук түрдөгү статистиканы көрүүгө болот. Бул сизге баракчаңыздагы актив кандай жүрүүдө, ошолор тууралуу билүүгө жардам берет. Сиздин баракчаңызга канча киши кирди, сиздин баракчаңыздан канча киши отписка кылды, лайк басты, комментарий жазды, ошолор тууралуу толук түрдө маалымат алууга болот. Ошондой эле сиздин баракчаңызга кирген адамдардын жаш курагын, жашаган шаарын, региондорун, кайсыл өлкөдөн кирип жаткандарын, ошондой эле саат канчада актив жогору болуп жатканын көрүүгө болот. Мынакей мисалы үчүн местоположенияларда города деп шаарлар чыгат. Кайсыл шаарлардан сизде охват көбүрөөк. Мынакей, если страны деген болсо, кана кайсы өлкөдөн сиздин баракчаңызга көбүрөөк адамдар киришет. Ошондой эле жаш курак, кайсыл жаш курактар сиздин баракчаңызда көбүрөөк актив көргөзүшөттөр, сиздин баракчаңызга көбүрөөк киришеттер. Ошондой эле аялдар, эркектер тууралуу дагы толук түрдө маалымат алууга болот. Эң негизгиси сиздин баракчаңыздын канча пайызын аялдар, канча пайызын эркектер түзүшөт, ошол тууралуу графиканы көрсөңүз болот. Ошондой эле активди көрүүгө болот. Эң астына түшкөнүңүздө сизде саат канчада актив көтөрүлөт, жакшы болот. Ошондой эле кайсыл күндөрү актив жогору, ар бирин басып көрсөңүз болот. Кайсыл күндөрү жогору саат, мынакей сааттарынан басканыңызда, мынакей бул жерде понедельник, вторник саат канчада актив көтөрүлүп атат. Мына саат эртең мененки 9-дан баштап уже охват жогорулоодо. Ушинтип толук түрдө статистиканы билүүгө болот. Жана бизнес профилге өткөнүңүздөгү эң эле плюс жагы бул мына жогорудагы плюс белгиси бар баскыч. Бул жерде сизге бир нече панель чыгат. Ар бирин кирип көрсөңүз болот. Автоматтык түрдө ошол жерден пост түшкүрсөңүз болот, историяды, актуальный түзсөңүз болот, видео түзсөңүз болот жана советы деген жерден бир нече публикацияларыңыз эгерде тематикалык жагынан окшош болгон болсо, мисалы үчүн оюн түзүү боюнча, оюн жасоо боюнча бир нече постторуңуз болгон болсо, алардын баарын бириктирип койсоңуз болот. Советы деген жерден газетанын сүрөтү бар баскычты басып кирсеңиз, киргенде сиз топторго бөлүп койсоңуз болот. Мисалы үчүн мынакей бул жерде курстар тууралуу, пайдалуу кеңештер тууралуу маалыматтар бар. Сизге келген адам курстар кай жерде экен, пайдалуу маалыматтар кай жерде экен деп издебөөсү үчүн сиз болгону советы деген жерге бөлүп чыгарып койсоңуз дагы болот. Ошондой эле сиз бөлүшүп жаткан сторизлериңизге ссылка койсоңуз болот. Свайпай деген ссылканы коюуга мүмкүнчүлүк ачылат. Ал үчүн биз сторис жүктөйбүз. Мисалы үчүн мынакей бир сүрөттү алабыз дагы. Мен бул жерде курс тууралуу маалыматты алдым. Курс тууралуу толук маалымат деп биз азыр ссылка коебуз. Ссылка коюу үчүн биз жогорудагы ссылка коюучу баскычты басып киребиз дагы. Бул жерде ссылка на сайт деген жерге сиз өзүңүздүн WhatsApp ссылкаңызды койсоңуз болот, башка соцсеттердеги ссылкаларыңызды койсоңуз болот. Мисалы үчүн YouTubeга жүктөгөн видеоңуздун ссылкасын же болбосо жана башка ссылкаларды коюуга мүмкүн. Астында видео IGTV деген жерде бул сиз баракчаңызда бөлүшкөн видеонун ссылкасын алып жүктөп койсоңуз дагы болот. Биз азыр бул жерде ссылка на сайт дегенди басып киребиз дагы. Бул жерге WhatsApp ссылкабызды коебуз. WhatsApp ссылканы коюу үчүн
деп жазып алабыз дагы номерибизди жазабыз. Мынакей биздин ссылкабыз даяр болду. Эми жогорудагы галочканы басып сактап алабыз. Мына призыв кошулду. Эми биз бул сүрөтүбүзгө кошумча текст жазып алабыз. Толук маалымат алуу үчүн, катышуу үчүн жана толук маалымат алуу үчүн жогору көтөрүңүз деп туруп биз бул жерге бир смайл коюп койсок болот. Мынакей жогору көтөрүңүз. Мынакей. Эми биз бул жерге свайпай деген гифка коюп коебуз. Свайп деп издейбиз дагы. Гифкалардан коюп коебуз. Свайпай деген гифкаларды издеп алганыбыздан кийин бизге керектүү болгон бир гифканы жүктөп алабыз дагы. Бул жерге коебуз астына. Мынакей. Эми жүктөп алабыз. Сторизге жүктөйбүз. Азыр сторизибиз жүктөлгөндөн кийин текшерип көрөбүз. Сторизибиз жүктөлгөнчө чейин күтө турабыз. Мынакей биздин сторизибиз даяр болду. Бизнес профилге өтүү үчүн сиз настройки бөлүмүнө киресиз дагы. Ал жерден аккаунт деген баскычты басып киргениңизде эң астында сменить тип аккаунта деген көк баскыч бар. Эгерде сиз обычный профиль менен колдонгон болсоңуз, анда ушул баскычты басканыңызда переключиться на бизнес профиль деп чыгат. Же болбосо переключиться на профиль автора деп чыгат. Ошол жерден бизнес баракчага өтүп алсаңыз болот.